Күтүүсүз жааган кар шаар тургундарын түйшүккө салды. Кээ бир түтүн кышка отун суу камдаганы менен көпчүлүк эл кышка али даяр эмес болчу. Сууктун түшкөнүнө байланыштуу кара алтын саткан базарларда соода кызып, көмүр алууга келген кардарлардын аягы суюлган жок. Биз Эски Талчок базарына барып, кара алтындын баасына жана кара жумушта ак эмгек менен эмгектенип жаткан жарандардын жашоосуна кызыктык. Көмүрдүн бир кабы 160 сомдон 170 сомго чейин сатылып жатса, бир кап отундун баасы 150 сомдон экенине күбө болдук. 160 сомдон. Тоннасы-чы? Тоннасы канча болду? 3,5-дан. 3,5-дан. 3,7-ге. Сатуучулар көмүрдүн келген баасы кымбат болуп, эмгектер акталбай жатканын айтышат. Анткени менен көмүрдү жер түбүнөн казып алып келүү дагы чоң түйшүктү жаратат дешет алар. Канча сомдон келерин сураганыбызда көмүрдүн 1 тоннасын 3000 сомдон 3300 сомго чейин алышаарын жашырышкан жок. Ал эми бул базарда 15 жылдан бери эмгектенип келе жаткан каарман Мүсөн Өмүрбеков учурда 55 жашта. Ал маек учурунда жумушунун оор экенин айта кетти. Бирок адал эмгек менен ырыскы таап келе жатканына ыраазы. Кара алтын сатуунун сезону бүтпөйт дейт ал. Себеби жайында дагы көмүрдүн жумушу кызуу жүрөт экен. Бирок кандай болгон күндө да кышында көмүргө болгон талап күчтүү болот дейт каарманым. 55-тен өсүм. Күрүшүк жайгыкчы менен жүрөм. Зор болот, кара алтын жутуп алсак, кара көмүр жутуп алсак, сүйт айран бар. Бирге сайыс учурунда качагар жаккан 15 жылда пенсияга чыгат. Сүйт айран берчи. Азыр бул жерден эчтеке бербейт, менчик бүт бар. Иштесең акчаңды аласың деп иштейсиң анталат. Айында эле сата берет ушу. Жайында дандырга, шашлыкке.